кыргыз эли жаратылышынан эле тоого, жайлоого же болбосо айыл кактаган эл деп коет эмеспизби? Мунун эң бир себеби эмнеде десе, анткени ар бир кыргыз кыңылдап, жүрөгүндө ыр салып, обон курап, негизи эле өзүнүн чыгармачылыгын өркүндөтө берет экен. Ошондуктан Орто Азия мамлекетин, өзгөчө Кыргызстан эң бир музыкалдуу мамлекет деп дагы таанып билгендиги бул жөн жерден болбосо керек. Анда эмесе таң эрте көңүлүңүздөрдү ушул ырга, музыкага сугаруу үчүн атайы келген коногубузду тааныштыра өтөлүм. Сөзсүз түрдө көрсөтүүбүздүн башында эле баса белгилеп айтып өткөнбүз, бүгүн биздин студиябыздын коноктору да өзгөчө сыйлуу, кадырлуу, таланттуу коноктор болот деп. Сөзсүз түрдө тааныштырып өтө турган болсок, көптөгөн мыкты чыгармалардын жаратуучусу катары тааныйбыз. Агабызды келген коногубуз Ишенбек Мухтар уулу, ырчы, композитор катары дагы белгилүү деп айтсак болот. Кутмандыгыңыз менен, саламатсызбы? Кутмандыгыңыздар менен, саламатчылык. Студиябызга куш келипсиз дейли. Кош келдик. Негизи эле жаздын келиши бул өнөр адамдардын баардыгын өзгөчө таасир этет деп коет эмеспи? Чыгармалар, обондор, баардык нерсе, живопись, сүрөт, баардык тармагы жазда башталат депчи. Анан жазды кандай тосуп алдыңыз? Жаздын экинчи айына узатканы калдык. Жаз бул бүт баарыбызга ошондой өзгөчө жакшы маанай тартуулайт. Анын ичинде чыгармачылык инсандар үчүн эң сонун кооздуктун, эң сонун сулуулуктун символу да. Анан жазды абдан жакшы маанай менен тосуп алдык. Жаз келгенде эргүү келгени ырас эле болуш керек, э? Эргүүлөр жаздын алды менен кыштай катып жаткан эргүүнүн баары жазда. Ойгонуп, окшойт, ойгонуп. Жакшы жазды мына дегенде эле бат эле ушу жаздын алгачкы айлары өтүп кетти. Анан ошо жаздын алгачкы айлары өтүп баратканда ушинтип силердин эфирге келип эл менен учурашып, ушинтип калганыбызга абдан жакшы сүйүнүчтөбүз. Биз да кубанычтабыз. Анан жаздын илеби, жаздагы эргүүлөр деп калдык. Анан ушул жазда жаңы обондор, жаңы чыгармалар жаралдыбы? Ооба, жаңы обондор жаралды, жаралып атат. Жаралып кагаз бетинде ырдасамбы, ырдабасамбы деп ойлонуп, мен көп ушундай учур көп болот да менде. Жазып алып анан элге чыгарсамбы же чыгарбасамбы деп көпкө чейин ошо өзүмдүн сынымда турат. Андан кийин анан тар чөйрөнүн сынын өткөрүп, андан кийин анан калың журтка чыгарабыз да. Анан ошого биринеки ырлар турат. Азырча Ушул нерсени мен обончулардан аябай көп байкайм да. Обон жазып, мыкты кылып даяр болгондон кийин элге чыгарбай же болбосо ошол ырдап чыкпай, элге тартуулабай көпкө сакташат экен. Бул нерсе эмнеден? Ошол негизи айтып коет эмеспи? Ошол көптү билген адам дагы көптү биле элекмин деп ойлоно бергенденби же болбосо эмнеден? Балким ошондон болуш керек. Бир жагы, экинчи жагы мындай чыгарма мейли бүт эле чыгарма ошондой болуш керек. Бүт чыгармачыл инсандар ошондой болуш керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн жаңы жазгандан кийин же жаңы жараткандан кийин ал убакыт улам өткөн сайын кээ бир жерлерин өзгөртүш керек болуп калат. Сөзүндөбү же обонундабы кээ бир жерин мисалы үчүн кап ушундай кылып жазсам деп ойлойсуң, бирок келбейт, ал жер жок болуп, анын ордуна башка неме жазылып турушу мүмкүн. Анан ошону өзгөртүш керек болот да. Ошого көп убакыт туруп калат. Кээде чындап эле өзү чыкканда эле жакшы жакпай калат да өзүңө. Анан ошону коюп коесуң. Балким башка аткаруучулар кырсы жагып кетет. Убакыт өткөндөн кийин өзүңө жагып калышы мүмкүн. Эми анын көп кырды, көп жагы бар экен да. Туура айтасыз. Анткени кесиптешим берип аткан суроосунда баягы бизге келген көп өнөр адамдарын тушоосу кезилип, жаңы чыгармалардан сурайбыз да. Ошентсек, бул ырды негизи бир 5-10 жыл болду эле жазганыма, бирок биринчи жолу бүгүн элге тартуулап атам дегендер көп да. Ошондой даже жазып алып өмүр бою эч кимге ырдабай кеткендер болот экен да уял. Тартынып. Анан мунун өзү эми ошо бир жагы туура эле да. Чыгармачылыкты ушунчалык жакшы аяр мамиле кылыш керек деген ушундан экен да. Ошол жазып эле эртеси чыгарганда ал балким жакшы болушу мүмкүн, балким начар болуп калышы мүмкүн. Өзүңө жага берип элге жакпай калышы мүмкүн. Кээде мындай учурлар болот, өзүңө абдан ушул жакшы чыгарма начар болуп калат, жакшы болбой калат деп чыгарбай жүргөн ырың ушунчалык элге жакшы абдан жагып кеткен учурлар болот экен. Эми бунда бир өзгөчө бир сыр бар экен да бул. Табит менен талашпа деп айтып коет эмеспи, кыргыз элинде. Анда эмесе ушул таң эрте көрүүчүлөрүбүздүн көңүлүн көтөрүү үчүн өзүңүздүн ушул репертуарды өзүңүз жараткан керемет чыгармалар менен баштасак. Ооба. Авторлук ырлар менен эле баштайын анда. Мурдарда алып жүргөн Арзуу ыры деген авторлук ырым бар. Эми сүй ыры менен баштайлычы. Сүй жөнүндө.
секетим неге минтип кете калдым сезимдин гүл жайнаган таласынан көздөрүм жалгыз сени тандагансый дүйнөдө сансыз гүлдөр арасынан көздөрүм жалгыз сени тандагансый дүйнөдө сансыз гүлдөр арасынан каралдым неге минтип кете калдым каректин дал ортосу карасынан жүрөгүңдү тандагансый дүйнөдө сансыз жүрөк арасынан жүрөгүңдү тандагансый дүйнөдө сансыз жүрөк арасынан көйкөлүп көлдө сүзгөн ак кусумал көрүндүң толкундардын арасынан көңүлүм жалгыз сени тандагансый дүйнөдө көп аккунун арасынан көңүлүм жалгыз сени тандагансый дүйнөдө көп аккунун арасынан жүрөгүңдү тандагансый дүйнөдө көп сулуунун арасынан көп кыздардын арасынан Ай баракелде Баракелде дейли. дейли. Жүрөгүңдү тандагансый көп сулуунун арасында деген керемет көп чыгарма болду. аккунун арасынан деген Элге кеңири тараган, элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан мыкты ырлардын бири деп айтсак болот, рахмат Негизи эле чыгармачылыкта жүргөн ар бир адамга баягы көбүрөөк берилген суроолордун бири болсо керек. Баягы эң алгачкы жараткан обондоруңуз, канча убакыттан бери жүрөсүз, анан баягы профессионалдуу түрдө билим алгандан кийин ошол обондорго кайра кайрылып өзгөртүү, чыгармаларды кайрадан иштөө мүмкүнчүлүктөр болду убакытта. Эми мен алгачкы алган мурда жазган обондорду көбү ошо чыкпай калган обондор көп мендечи. Бирин экин чыгарып мындай ырдап жүрөм, анан өзүңүзгө жакпай калган. өзүмө жакпай, биринчиден эле өзүмө жакпай калды да көбү. Андан кийин бул окуу жайга окугандан кийин мен алгач Караколдо музыкалык окуу жайда окугам, вокал бөлүмүндө. Андан кийин улуттук Борбор калабыздагы Калым Молдовасанов атындагы улуттук консерваторияны аяктадым. Анан ал окуу жайды бүткөндөн кийин тимбоо эле тиги жазгандарың такыр мындай ал кезде өзүң билгендей, өзүң каалагандай, өзүң оюңдагыдай жазып аракет кылып жазат экенсиң, бирок мунда ченемдери, закон ченемдери бар экен да. Чыгармачылыктан дагы мисалы үчүн мындан бияка өтүп кетпеш керек, өтсө да башка жол менен өтүш керек дегендейчи. Анан өзүнүн формалары бар. Мисалы ырларды болсо куплетный же куплетсиз формалар деген ар кандай. Анан алардын баарына салганда кээ бир мисалы үчүн мурдагы жазгандарың такыр башкача болуп калат экен да. Бирок андай айтып келсеңиз, дүйнөдө көп шедеврлердин баары ошондой форманы билбей, ошондой окуу жайда окуй элек кезде чыккан да. Эмне деген шедеврлер чыккан. Кылымдар өтсө да элестеген. Формага түшпөй, каалагандай, калкып каалагандай чыккан экен. Бунун өзү дагы жакшы нерсе экен. Бирок баары бир эле айланып келип билим алыш керек, окуш керек деп окуу жайга тапшырып окуп, анан ал жерден башкача бир өзгөчө мисалы тандоону, өзгөчө вкус, мындай табитти өстүрүп, кылдат мамиле жасай турган болуп калат экенсиң да ал жакта. Ушундай суроону сизге да көп бергендер болсо керек, баягы билим алган жакшыбы же чыгармачылык эркин болгон жакшыбы деп? Көп берет да.
көп бир окуган. Өзүңүз да мугалим болуп жүрөсүңүз. Өзүм да мугалим болуп жүрөм. Көбү кайрылат баламды музыка атайын музыкага тиги аспаптарга окутайын десем окубайм деп качып атат. Бирок мага жагат да дейт да. Шуну окуса жакшы болмок дейт. Анан айтам, кыйнабаш керек баланы. Өзүнө жагыш керек. Өзүнө жагыш керек. Биринчи бала музыка өзүнө жагып турса баланы окуга десең да окуйт жанталашып. Барба десең да курстарга барып аракет кылат. Анан жакпаган нерсеге кыйнаганда биринчиден эчтеке жыйынтык чыкпай калат. Экинчиден баланы да кыйнап, өзүң да кыйналып. Анан караганда баланын өзүнө жаккан нерсени кылыш керек дейм. Анан кээ бирөөлөр бул музыка деген баары бир тиги бала күнүңдө ата энеңдин Кудайдын ушундай бир өзгөчө бир белеги болот экен. Анан ата энеңен да тиги жет атаңан тартып келаткан бир ушундай өзгөчө бир таланттын изи болот экен да. Канда бар нерсе. Канда бар нерсе деп коет го. Ошол баары бир чыгат экен да кийин айланыпчы. Анан кээ бир улуу байкелер, кээ бир улуу эжелер ошондой бир музыкага мен мурда кызыкчу элем, кийин ушундай болуп шарттар менен дейт. Бирок баары бир ошо канда бар экен да, тартып турат экен да, баары бир тартылат экен. Ал бала күнүндө баары бир бала күнүндө балалыкка салып же окуп же окубай калса да кийин баары бир чыгат экен да. Бул качып кутула албайт экен да өзгөчө нерсе. Ооба, абдан сонун. Анан айтып атпайлыбы буга чейин да көп чыгармаларым өзүмө жакпай калды, элге чыкпай калды деп. Анан өзүңүзгө өзүңүз канааттанган, ыр жазып, оон жаратып бүткөндөн кийин өзүңүз менен өзүңүз сыймыктанган учурлар да болобу? Башында аябай эле сыймыктансың. Мен ушул нерсени жараттымбы деппи? Чын эле мен жаздымбы деп. Анан эми бул Кудайдан түз берилген белек деп дагы айтпадым жаңы эле. Бул ошондой окшойт. Мисалы үчүн кээде жазайын деп отуруп да жаза албайсың да. Кээде ушундай бир учурлар болот экен. Жазып алып кийин ошо өзүң таң калып мен ушундай жаздымбы депчи. Өзү бир мага айрыкча ошо жүрөк сыры, ушул азыркы ырдаган арзу ыры, ушул ырларым чыгып анан жүрөк сыры биринчи ошол кетпедиби? Калың журтка ошол таанытты да. Анан радиодон, эфирден кетип атканда чалуулар болуп, телефон чалуулар болуп, суроолор болуп атканда аябай мына чын эле толкуналуулар. Себеби бул да бир эмгегиңдин жыйынтыгы да. Ушунчалык толкунданып, эч ким жеткирбеген бакытка ушул чыгармачылык жеткиргендечи. Ушунчалык сүйүнөт экенсиң да. Анан эми айрыкча жаңы жазып, эч кимге угуз электе өзүң аябай сүйүнүп толкунданып, өзүң баа берип, анан убакыт өткөндөн ал балким жакпай калса, кайра өзүңө таарынып, эми кыскасы чыгармачылык ушундай кызыктуу болот экен да. Бирде өзүңө таарынып аткан, бирде бирөөнө таарынып, бирде сүйүнүп, бирде болор болбос нерсеге аябай сүйүнөсүң. Ошон үчүн баягы чыгармачыл адамды түшүнүүгө болбойт деп коюшундан экен да. Ошол экен да. Болуп кетет. Кээде өзүңдү өзүң түшүнбөй калам. Жакшы. Негизи эле баягы маданиятка, искусствого акыркы мезгилдерде көңүл буруу жакшырып калды. Ар кайсы тармак, ар кайсы багытта деп айтып келесиз. Эми ушул композиторлорго көңүл буруу кандай болуп жатат? Ооба, бул быйылкы жылы айрыкча композиторлорго улам барган сайын эми баягы бааланып, барктанып атат, шүгүр. Мен өзүм мындан 2010 канча жыл мурун 2016 жыл бир конкурска катыштым элек, жаш композиторлор союзу менен Маданият министрлик биригип өткөргөн Үркүндүн 100 жылдыгы деген. Андан кийин да майда чүйдө конкурстар өтүп жатты. Анан быйыл мына уже абдан жакшы жогору деңгээлде өттү. Муну чын эле мына баалап аткан өкмөткө да, министрликке да, баарына, композиторлор союзуна, ошонун баарына ыраазычылык билдиришибиз керек да, чын эле да. Чындап эле абдан жакшы колдоо болду. Мына ошол чыгармаларды иргеп алып, мына музыкалык мектептерге китеп кылып, атайын окуу китеби кылып түзүп, кечээ ошол китептин ачылышы болду. Колдоп атат, жазгыла, жаңы чыгармаларымы алып келгиле деп эле. Андан артык эмне кылат эми? Буюрса жакшы. Калган өзүбүздө деп коебуз. Калган өзүбүздө. Бирок ошондой кылса аябай толкунданып, сүйүнүп, үмүттөнүп, кичине үмүт пайда болот экен да. Дагы да иштөөгө, дагы да болсо өсүүгө. Мурдагы жазган чыгармаларын издеп каякта эле депчи. Ушундай жакшы колдоо болуп атат буюрса. Колдоолор башталды. Абдан сонун. Биздин көрүүчүлөрүбүз дагы ырдаса, көбүрөөк ырдаса деп дагы суранып олтурушат болуш керек. Анда экинчи ырга кезек бербейлиби? Баракелди. Айтыл ошол жүрөк сырын ырдап берейинчи, сүйүнүп.
Жүректің қылын термеді, сүйіні қайдан сезмекпін, ей, сүйбесем мен көңілдің сүйген. Herkesi bakıttı kaydan sezmektin, ey, bay kalsam, bay kalsam men seni. Yürektün sezbey arzusun, turmuştun aşmay aşusun, өзүнүн максат кыштоо айтканда чыккан нерсе шуун жазылган чыгармалардан болду. Биринчи сөз жаралды. Биринчи сөзүн жазгам мен. Сөз башкачараак болчу мурда. Биринчи жаралган, анан сөзүн кийин оңдоп, кооздоп, өзгөртүп атып, анан кийин сөзү такталгандан кийин анан обону консерваторияга келип, мен композиция факультетке тапшыргам. Ошол жакта окуп жатканда жазылган да. Кайсыл жылдары жазылды эле? Бул өзү 2010-жылы чыккандар. 2009-дун аягында, 2010-да. Анан элге 2016-жылы араң тартууланып чыкты. Бүгүнкү күндө элге аябай кеңири жайылып, эл чогулган жерлерде ошондой эле жакшылыктарда дагы байма-бай ырдалып калат эмеспи? Ооба, шүгүр жакшы ырдалат. Буга эми ошо Максат Кыштобаевдин да эмгеги чоң, калың элге ошол жигиттин аткаруусунда чыкты да. Биринчи. Андан кийин анан жүрөк сырын ырдап жүрүп, андан кийин анан жүрөк сыр жалгыз болуп атат деп келип, анан кийин жана арыз урун андан кийин жазылган да. Ал ырдын обону биринчи жаралып, андан текст жаралган. Жүрөк сырын биринчи сөзү жаралып, текст андан кийин обону жаралган. Ошол чыгармачыл адамдар ар бир чыгармаларынын же болбосо ошол жараткан обондорунун, ырларынын өзүнүн каарманы бар деп айтып коет эмеспи? Сизде эрбүү жаралган учур каарманы ким? Каарманы ким? Каарман башка жака көчүп кеткен дегенсиз. Эми барлык эле ырлар, барлык эле чыгармалар жа Бекбай кем айткандай, Бекборбиев агабыз айтат го. Бүт эле ырымдын баары мен өзүм тагдырман, өзүм жашоомдун алынса мен жашоом жок дегендей. Чын эле да, ал баары эле өз башыңан өз жашооңдун алына бербейт экен. Эми бул чыгармачылыктын чеберчилиги ошондо экен, мына баарыбызга орток
мисалы үчүн бүт баарыбызга орток теманы, баарыбыздын башыбыздан өткөн окуяларды жазат го. Кинодо деле ошондой го. Чындап эле ошо өз башыңан өткөн окуяны көрөсүң да. Анан бунун өзү чыгармачылыктын чеберчилиги ошол экен да. Анан ошону ойлонолу, ошону элестетип атып элдер ошондой суроо бере берет экен да. Чын эле өз жашооңон өттү эле, ошо өз башыңан өттү эле дебечи. А сен ошону сүйүп атсаң, сен келинчегиң үй бүлөң кандай кабыл алат? Жакшы, анан чыгармачыл адамдын жубайы болууда абдан бир татаал иш деп айтат да. Чындап эле, андан кийин үй бүлө жаатында колдоолор кандай негизи? Эми келинчегимен сурап көрүш керек. Жаңы чыгармалар, өзгөчө сүйүүгө арналган чыгармаларды кабыл алабыз. Жок, мен жубайым Кудайга шүгүр. Өзү экономист, өзү башка кесипте болсо да чыгармачылыкты абдан сүйөт, абдан жакшы көрөт. Анан кайра мага колдоо азыр курс керек деп Чыгаратын алкы угарман болуш керек. биринчи ошо кишиге андан кийин аделе. Өзгө эле угуп келаткандай болуп эле той аш жалпылаудын кылышын себеби эмнеде? Эми чат дегендей биринин багына бири туура келип ошентип жүрүп андан кийин анан кийин чыгарды да. Клип тарткандан биринчи аткаруудан болду го, аябай жакшы. Эми максат өзү профессионал ырчы да. Атайын консерваторияда билим алып жаткан 4-курсу, 5-курс кезинде жаздырса керек, ырдаса керек. Ошо жерде такшалып калган кезиндерде кандай билип калды. Анан элдин жүрөгүнө ошо максаттын үнү балким эмесе жакса керек. Анан көпчүлүгү Максат Кыштообаевдин өзүнүн чыгармасы деп кабыл алып берет мындай жөнөкөй элчи. Анан обончусу же болбосо бир сөзүн ким жазгандыгына көп маани бербей калат. Бул учурда баягы чыгарманы кичине баягы кызганган учурлар болбойбу? Жүрөк тыз деген жүрөгүң ооруйт да. Сен балаңды эле бирөө талашып атса жакшы көрөсүң, ошондой эле да. Эми мындай жүрөгүң тыз деп атса таарынасың да. Мындай эми ал бизде элде да күнү жок, эл биздин эл кичинекейинен андайга бизде андайга неме жок да. Ырчы аткарган ырчын эле анан ырды эле угат да авторлорун. Эми ал кээ бирөө түшүнгөндөр окуп жетишип калсаң окуп жетишсең, окубаса жүрө берет да. Анан көп ошол бир тойго ырдап атсак, бир апам мынтип коет, жанагы сөзүңүзгө каралчы да мынтип коет. Апай балам, буларды сен жаздың беле дейт. Ооба апа, буларды мен жазгам. Сөзүн дагы, музыкасын дагы мен жазгам десем. Жандагысына карап туруп, апай, булардын автору дагы эле тирүү ошондо деп Чындап эле бул илгертен уруп кеткен ошондой болуп кетсе керек. Маселен, мисалы, кино жаатында деле биз көбүнесе баягы жараткан режиссерго маани бербей эле кимдер тартылыптыр деп көрө берет дегендей эле да. Анан чыгармачылыкта деле ушул нерселер көп экен да. Өзүнүн ошол режиссердун, өзү тааныган режиссердун киносун көргөзсөң да көрүп туруп, жакшы кино экен деп режиссерун окуйт да бизде. Артынан кино бүттү эле болду кетет, чыгып кетет да бизде ошондой го. Театрларга көп барабыз го. Барып кино аяктап туруп, аягында жана неме тутил чыкканда, тутул беле, жана эмес чыкканда эле уже бүттү. Чыгып баштайбыз да, аягы ким экени, кимдик экени. Ошол үчүн мен ойлойм да, жазып туруп көрсөтүш керек. Бул Орто Азия чөлүндө Джеки Чандын тасмасы бир жылдан бүтүрөт. Чындап эле башын көрсөң чыгып. Ырдалып, ырлар ырдалганда ошо мен аттарды ошол кызык эле жазып монуку деп. Ападай окуп, жакшы чыгарманы карап Өң толган үчүн келсе атын билет деп мындай билет да. Таанып ооба. Атын билсе да эң сонун. Анан бир жакшы чыгарма. жеңем каяктан деп калбам. Анан
ошол үйлөнгөндөн кийин анан чыгармачыл инсан катары анан наристеме деген кыр жазды мен ошону жазып берейин Чыңгыз Кожошов деген Токмактын досум жазып берген текстин. Үмүтүм жанган чырагым, үйүмдүн шамы тумарым, бакытка балкыйм өзүңдөн, балжыттым бүтпөс кумарым, өмүрүң узун болсун деп жаратканымдан сурадым, өмүрүң узун болсун деп жаратканымдан сурадым. Çırağım, gülüm, danegim, çırayım, yüzüm, karegim, ömürden geçsem bir günü, özgöler surar daregim. Bağыңды surayım Kudaydan, batasın bersin бар elin. Bağыңды surayım Kudaydan, batasın bersin бар elin. Kulunum, tayım, tentegim, kubatım, günüm, erteğim, secimim gülde açılıp, sen benim gelgen gelgelim, Kırgızga kızmat kılıp öz, kıranım balam ermegim, eline kızmat kılıp öz, ergetay erke ermegim. Kırgızga kızmat kılıp öz, kıranım balam ermegim, eline kızmat kılıp öz, ergetay erke ermegim. Баракелде деп дагы бир рет ушул кол чабууларды жаңыртып ыраазычылык билдиреличи. Рахмат. Керемет чыгарма экен чындыгында. Чыңгызхан Кожошов бүгүнкү күндө төгөрөгү төп жорго Токмактындардын зат башына турат десек болот. Жакында эле ушул Монголия мамлекетине барып келди эле, алгайчтарга катышып жүрөт. Баягыча сөзү дагы оону да төп келген мыкты чыгармалар экен. Негизи айтсаңыз, баягы биз буга чейин ойлоп жүрчү экенбиз да, баягы комуз жасаган адам сөзсүз түрдө комуз чепкенди билет депчи. Бирок билбеген адамдарда мыкты комуз жасаган усталар бар экен да. Ансыңары композитор болуш үчүн сөзсүз түрдө бир аспапта мыкты ойнош керекпи же ойнобой деле композитор болсо болобу? Негизи аспапта ойнош керек да, негизи билиш керек. Себеби өзүң кайсы аспапта жакшы ойносоң, ошол аспапта салып музыка жазыш керек да. Анан толтура демелер, анан аспапты билбесең кичине кыйыныраак болуп калат да. Жазыш. Музыка жазган учурда өзүң билбеген аспапты да жазган учурлар болуп калат да, биз дешет. Оркестр жазганда, оркестрге жазганда, мисалы үчүн композиторлор оркестрде ар бир аспабын бирден ойноп чыкпайт да. Просто эле
диапазонун билет, анын тембрин билиш керек, кайсыл жерден кандай угулат, кайсыл жерде ыңгайсыз ойногондорго ошонун баарын көз алдыңда оркестр жүрөгүңдө немеңде ойноп туруш керек да, башыңдачы. Оркестрдин ойногону кулагыңда угулуп туруш керек да, анан Ошондо аны жаралат. эми ал үчүн эмне деген эмгек, Аны уга билиш керек эле биринчи. барып бирден угуп чыгыш керек. Ооба. Ойнотуп көрүш керек жазганыңды барып. Канча учурлар бар бизде ойногон, биз жазганда барып ойноткондо кээ бир аспапчылар өйсөң каткырып күлөт. Сен ушундай да жазасың. Себеби өмүрү ал аспапты көрбөсөң, мисалы үчүн мен биринчи жолу габой менен фортепианога жазганда габайс ойноп туруп күлгөм. Ушундай да музыка болобу деп. Не болду сен? Муну карачы сен. Мен вообще бирок ылдый жазып турмун, вообще эле ойной албайт экен. Көп учурлар болот. Эми анын баары албетте баары жанагы кооз болуп тиги бүт баарын жазып болгондон кийин анан сахнага чыкканда оркестрде кооз угулуп атпайбы? Анын баары эч ким эчтеке баягы кыйналбагандай, баары ушундай эле жаралгандай болуп атпайбы? Анын баарын эмне деген эмгек менен чыгат. Көшөгөнүн артындагы түйшүк менен, толтура түйшүктөр. Ишенбек ага, ал эми өзүңүз баягы дагы кайсы аспаптарды ойноп аласыз? Сизди дайыма ушул аккордеон менен көрүп келебиз. Мен ырдаганда ушу аккордеон менен себеби мен кичинекей кезимден баштап аккордеондо ойноп ырдап калгам да, анан ошол үчүн ырдаганда аккордеон менен ырдап жүрөм. Музыкаларды бирги композицияда иштегенде композиторский менен сөз пианино менен отуруп иштейбиз ол кезде. Фортепиано менен укмуш жана виртуозно ойнобосок да колдон келишинче ойноп өзүбүздүн чыгармаларды жазган. Чыгарманы жаратып. Себеби эми фортепиано менен жазган жеңил да. Бүгүнкү күндө азыркы учурда жаңы эмгектери жаралып атабы? Ооба, азыр эми обондурлардан бир экөө турат. Анан кече жакында жанагы композиторлор союзу Маданият министрлиги биригип приз сыйлык бергенден кийин чалып неме толкунуп сүйүнүп Шыктанып, шыктанып анан ошого данча баштап жазып баштаган алар турат. Буюрса эми дагы бир конкурс болсо ошол кезде аны барып ойнотуп ага чейин дагы негизи ошондой экен да, биз башка өлкөлөрдө мисалы кайсы кесип ошонун артынан изилденип чуркап болсо да болбосо да келсе да келбесе да тытынып эле чуркап жүрүшпөйбү? Бизде андай болбойт атпайбы? Биринчиден мен башканы айта албайм, мен өзүм биринчиден жалкоорок болуп атам, аябай жалкоомун мен. Анан жашоодо ошондой болуп атпайбы? Бир тармакта отура берсек, баягы күнүбүздүн өтүшү болуп. Ар кайсы тармакта изденишибиз керек, ар кайсы тармакта жаныбызды багыш керек дегенде. Бирок ошол кичине убактылуу жакшы болгону менен эми келечек жыйынтыгы жакшы болбой калып, сарсанаа болом мен. Мисалы үчүн ар бирибиз өз кесипти жакшы билгенге аракет кылып, ошол кесиптен кийин ошол кесип ошол неме аркылуу жыйынтык көргөзөт да кийин. Деп ойлойм да. Анан эми буюрса азыр эми аракет кылып колдон келишинче жазып атабыз, анан убакыт көргөзөт баарын. Жакшы. Ишенбек ага, ал эми эң соңку жана жарыкка чыккан чыгармаңыз кайсыл болду? Элдеги тараган чыгармалардан. Эң соңку жарыкка чыккан чыгарма Жоготпойбуздун сүйүнү болду. Эми соңку эмес, эми Кудай сактасын. Жок, эми азыркы учурда жүрөк чүрөсүң да Жоготпойбуздун сүйүнү болду. Ал деле мурда эле жазылып ырдалган, анан просто эле элге ошондой кечирек жетип калып, Бекжан Темирхановдун аткаруусунда раматтылык, ошонун аткаруусунда жетип калып анан ошондой болуп калган. Ага чейин деле бир туугандар деген бар, деген ырым бар. Өмүр жөнүндө толгонуу деген бар, ал Кулонсуповдун текстине жазылган. Көп ырлар бар. Анан бирок элге калың журтка таанылып калган ошол Жоготпой биздин сүйүнү болду да. Аны деле жакшы ниетте, жакшы тилекте эле жазгам, анан просто эми тагдыр ошондой экен, жашоосу ошондой экен, өмүр кыска экен, башка эле жок. Анан эл да ошондой кабыл алып калды да. Бекжан өзүнүн тагдырын, өзүнүн немесин билгендей жазган турбайбы, ырдаган турбайбы депчи. Бирок эми андай деле эмес, мен андай ниеттем, жакшы тилекте, жакшы ниетте эле. Ал өзүмдүн тагдырымда эмес, өзүмдүн жашоом эмес. Болгондо эле жазылып калган да ошондо. Ырларыңыз эч качан соңку болбосун деп эл дагы ыраазычылык билдирели анда, Ар дайым ушул чыгармачыл ачкачылыкты каалайбыз. Ушу ар дайым жаңы чыгармалар жаралып жүрө берсин. Баягы жүрөк сыры сыяктуу адамдын жүрөгүнө жеткен чыгармалар дагы көп жаралсын дейли. Анда мен эркин микрофон суналып, жалпы көрүүчүлөрүбүзгө ушул жаздын бир ажайып кооз, өзгөчө бир күнүндө салам жолдоп келди, жакшы болот. Рахмат. Биринчиден ошо сиздердин жалпы жамаатыңыздарга, сиздерге терең ыраазычылык, ушинтип калың эл менен, калың журт менен, кыргыз элибиз менен байланыштырып түз эфирде
керемет сонун ойлорду айтып, керемет сонун эркелеп жакшы сөздөрдү айттык. Эмне дейбиз ошол? Андан кийин ошо бизди колдоп, кубаттап, коштоп жүргөн, дайыма жакшы тилеген, жакшы ниетин арнап жүргөн жалпы кыргыз элибизге арнайбыз. Аман болсун элибиз, журтубуз тынч болсун. Буюрса бөйдө кырсыктан тышкары болуп, ушинтип жаркырап жайнап, жакшы күндөрдө жакшы сөздөрдү арнашып жүрө берели. Айтканыңыз келсин дейли. Айтылган тилектердин баары кабыл болсун дейли. Сизге да ыраазычылык билдирели, убактыңызды бөлүп келип, ушул өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз менен бөлүшүп, жакшы кеп кеңешиңизди айтып бергениңиз үчүн дагы да болсо күтүп калабыз. Эң негизгиси элдин маанайын көтөрүп жакында чыгармалар аткарып бергениңиз үчүн дейли. Кадырман телекөрүүчүлөр, бизге келген таңкы мейманыбыз, коногубуз, обончу, аткаруучу композитор Ишенбек Мухтаров агабыз болду. Чыгармачылыктагы ошол мыкты ырларды жаратып келген композитор катары таанып билебиз. Ооба. Ал эми биз келген коногубузга ыраазычылыгыбызды билдирели дагы, сапарыбыздын жүрүшүн алдын көздөй улантып берели. Алдыда дагы сиздер үчүн камтылган мыкты берүүлөрүбүз бар. Дал ошол берүүлөргө жакшы бир музыкалык чыгармаларга кезек берели.